Кыргызстандагы белгилүү ырчы айым менен иштешип калдым. Ал өзүнүн жеке брендин, ырчылык брендин эл алдына көрсөтүш үчүн, таанымал болуш үчүн эмне жумуштарды жасаганын айтып калды. Айтууда менин ырларымды элдер угуш үчүн, элдерге таанылыш үчүн кассеталарга жаздырып алып, вокзалдарга, таксисттерге таратасың. Кимдир бирөө ооба деп алып алат, кимдир бирөө кассетаңды тарс этип жерге ыргыткан күндөрү болот. Ал ырды кандай мээнет менен жаздырасың? Ошентип кассеталар тарс деп жерге түшкөндө ыляң келет деп баягы историесин айтып атканда дене боюң дүркүрөп, ошону элестетип алып, кандай путты өткөндүгүн көрүп таң каласың да. Мурда элге таанылыш үчүн газета, журналдарга, телевиденияга барасың. Ал жерлерге баруу канчалаган мээнет, акча төлөп барасың. Ал эми азыр бизге популярдуу болууга өтө оңой. Диваныңан түшпөй туруп дагы телефонуңду аласың дагы.